Siz менен сыймыктанганга өттүк. Андан кийин биз эң эле маалуу болгон бул сиздин келечектеги жаштарыңызды, өстүргөн уяңыздагы куштарыңызды көрүп дагы үйрөнүп, андан кийин биз өзүбүздүн бала бакчабызга ата-энелер мектебин алып келдик. Ошол менен биздин бакчада бүгүн биздин бакчада ата-энелер мектеби иштейт. Мынаны ойлоп таптым. Ошону айтып турду, баягы кыргызда бир жакшы сөз бар го, кичинекей кутуча ичи толуу мукча. Ооба. Табышмак бар. Ошо кичинекей кутучанын ичиге сиздин бүт эмгегиңизди батырып, бул дагы ошо эжелерибиздин чоң эмгеги. Областтык атайын энелер мектебинде семинар өткөргөн, ошондо бала бакчалар сол. Ушундай агайыбызды бир кичинекей кутучанын ичиге сырдуу кылып ясалбайт. Биз үчүн агай сырдуу ушул кутучада ар кандай сыймыктанабыз. Сиздин ар бир сөзүңүздү, ар бир окуткан балдарыңызды көрүп эле биз дагы тарбия билим алганга ошолордон үйрөнгөнгө аракет кылабыз. İşlep turganda emeğiyle de gubernatör bence. Batkent'in gubernatörü. Şol uçurdu mu? Kim eközünde şu gubernatör var öyle bu Batkent'te. Çınar Asatlar vazam gubernatör öyle. Bul şu emeğinin Batkent'in gubernatörü. Kızılkıya'da mer bolup durup adam gubernatör. Ооба, бул жактагы эң негизгиси эле биз ар бир ата-энелер менен мектеп өткөндө биздин урааныбызды тутулуп, ар бир ата-эне өз балдары үчүн биринчи жана түбөлүктүү тарбиячы дегенди аябай сиңирип, аябай айтканга аракет кылабыз дагы. Эң эле эмебиз бул тоок, ошол жөжөлөрүндөй болсо. Андан кийинки бул биздин сиздин учкул сөздөрүңүз менен ар бир өткөн сабактарыбыз. Ар сөздөрүң барбы? Ооба, сиздин кандай болсоң ошондой көрүн. Кандай көрүнсөң ошондой бол дегендериңиз биз үчүн сиздин сөздөрүңүз учкул сөздөр. Ошолорду биз аябай өзүбүзгө алып калганга кылабыз. Мынауну айткан. Сиздин сабагыңызда бала бакчадан ата-энелер менен өткөнүңүз, ар бир ата-энени алып келип, райондо жасаган акимдик ишиңизди ыйык жерде Бакай ата эли менен биргеликте улантып, сак саламат ийгиликтүү иштешиңизге тилектеш. Кудай сизге колдосун. Барлыгыңыз жакшы бир эл экенсиздер. Мындай бир жерди өстүргөн, тилге алынган аким сиздерге жетекчи болуп келет. Кудай калса эл менен көп жакшы иштер болот деп ойлойм. Рахмат сиздерге. Эми темага өтөлү, урматтуулар. Талмудагыз эмедеби? Талмуда. Bir iki жыл илгери. Азамат, рахмат. Кудай жалгасын. Себеби дегенде биз жана сиз айткан заряжай мозги, если есть дейт го. Эми караңыз, эме Кыргызбай агай. Буда наука боюнча, мен да кичине науканы кошом да, мен да илимдин кандидаты деген защита кылганмын. Анан капырагай жалаң жалпактылык менен лейлекче сүйлөйт экен дебегиле. Караңыздар. Мынау мээде 80 миллиардтан 100 миллиардка чейин нейрондор бар экен. Ойлоо деген ошол, түшүнүү деген ошол, иштөө деген ошол нейрондордун ортосундагы байланыш, ассоциациянын пайда болушу экен. Эми внимание, кайта колду алабыз. Эгерде бул жаштагылар анан биз минутасыга 250дөн артык сөз окусак эгер, дагы колду көтөрөбүз. Эми мына манжаларды бат кыймылдатыңыздар. Тез. Еще, дагын, еще быстрее. Хоп, стоп. Ошондо мээ ассоциация Lexus'тун мотору да иштейт экен. Ал эми ошо нормага жетпесечи, эшек ат арабанын кылдырегиге окшоп маломощный болуп иштейт экен дагы, берилген маалыматты кабыл алып, обработка кылып, умозаключение кортунду чыгарышка кубаты жетпейт экен. Жакшы эксперимент болдубу? Жактыбы силерге? Негизинде 7 областта энелер мектеби ачылсын деп буйрук чыкты да. Ошо энелер мектебин азыр мен выставкаңарды көрдүм, айтмакчы дайым ушу көргөзмөнү жасагандарга анан баягы коробка ачылды го.
бала акча. Ошого мен азыр эсимден чыкпасын приз ошо коробканы жасап ойлоп тапкан эжегечи. Ошо көрмөзгөн жасагандардын бардыгына рахмат. Мен айтмакчымын, ошол филиал ар бир областта мектепте ачылган эне мектеби ошо биздин филиал. Анан кийинки бир филиал, эми мен университет эмесмин да, баягы филиал ачканга акча эмегечи. Анан ар бир мынаудай айем китеби, мынау китептерди жетекчинин китебин алып окуган мына ушул өзү дагы филиал тажрыйбанын жайылышы да. Кудай кааласа ошону түштесек жакшы болот. Кийинки апа. Тулбайт да. Мына биз эмне үчүн баягы университетке койдук. Ал болбойт да. Бул күнөө, грех. Урматтуу окуучулар бар экенсиңер. Мен каяктын мугалимдерин айтып атам? Африканын дейт. Көрдүңүзбү? Баары билет. Африкада ошондой мугалимдер бар. Кээде алардын сабагын көрүп, сүйлөгөнүн көрүп ойлойсуң да, булар каерде бүткөн, кантип бүткөн, эмне кылып бүткөн, эмне кылып жүрөт деп ойлойсуң. Горькая правда дейт. Анан биз жөн эле мугалимдер мактана бербестен айтып. Анан эртең мен кетсем капырга келип мугалимдерди ушундай деп айтпагыла. Мен мугалимдер жөнүндө кол чаптырдым, рахмат айттым, таазим кылам, таазим кылабыз. Бирок бираз чындыкты жок дегенде Африканын мисалында айталы да. Аллегориялык чыгарма деген бар. Адам, ой азаматтар, мына. Урматтуу мугалимдер, мындай деген сөздү айтылат го. Азыркы балдар окубайт дейбиз. Азыркы балдар үчүн, окуш үчүн мугалим окуш керек. Мугалим эгер магниттей күчтүү билими менен, жана Кыргызбай агайдай Бектурсаковтай эгер агай болсо, окубаган окуучу калбайт. Рыскай Абдыкадыровдун бир жакшы ыры бар, таасири күчтүү сезилет деген. Эгерде мугалимдин таасири күчтүү болсо, балдар мынауынан сууруп алат балдар. Ошого урматтуу мугалимдер, анын үчүн эмне кылыш керек дегенге бир-эки ооз менен токтолоюн. Ошол абалды көрүп мугалимдерди жалаң сындап жүрбөйүн дедим дагы, мугалимдер үчүн атайын китепти жаздым. Устаттык өнөрү деген. Устаттык өнөрү. Бул китепте ошол мугалимдердин, внимание, жаңы теманы кантип түшүндүрсө 99% бала муюп угуп теманы өздөштүрөт. Жаңы теманы түшүндүрөт. Көбүнчө азыркы балдар теманы айтсаң түшүнбөйт, теманы айтсаң түшүнбөйт. Мугалим өзү түшүнсө анан балдар түшүнөт. Маселе бар да баягы. Чоң маселе бар. Ошо мына бул жерде теманы түшүндүрүш, үй тапшырманы текшериш, жаңы теманы түшүндүрүп, инновациялык технологиялардын мисалында окуучуларды билимге сыйкырдуу дүйнөсүгө алып келип, илим иликтөө жолдоруга алып барып, бая мен айткан бал илимдин, билимдин даамын таттырыш бул мугалимдин миссиясы экен да. Аны жасаштын жолдоруну бердим мына бул жерде. Эми анын эң биринчи жолу, внимание, мугалим өзү окуп туруш керек. Мугалим окуш керек. Окуш керек, окуш керек, окуш керек. Мен жакында бир жерде сабак лекция өтүп жатып айттым. Жөн студент өзү үчүн, башка адам өзү үчүн билим алганда бир эсе окуса, балдарды окутуш үчүн мугалим 3 эсе күч менен, энергия менен окуш керек. Изденип окуш керек. Окуганда кайсыларды окуш керек? Мына азыр мен токтолоп караңыздар. Биринчи, өзүңүздүн предметибизди 5-класстан 11-класска чейин, мисал үчүн математикадан берсек, физикадан, химиядан китепти карабай өтө турган болбойт. PowerPoint болсо, жөн эле мел доска менен нормальный живой сабак өтөлүп, балдар менен жөн диалогко барып, балдар менен жуурушуп сабак өтөлүп, ал үчүн демек өзүңүздүн предметти, башканы кой. Жогорку китептерди, баарыны кой. Просто окуу китебини тиктебей карабай туруп,
свободно айта турган даражада окуйлу биринчи мугалимде. Мындай десең көп айтат. Окубай эле эмне кылып жүрөбүз, баарыбыз эле билебиз да дейт. Ой, как билебиз. Экинчиси, өзүбүздүн предметибиз боюнча монографияларды окуп чыгыш керек. Илимий журналдардын маалыматтарды окуш керек. Последнее слово науки дегенди окуш керек. Үчүнчүсү, өз предмети боюнча энциклопедияны окуш керек. Мына моментальный экинчи бир эксперимент. Мына акимиңиздер 5 минутка чыкты кегиче. Как раз жакшы. Узам аким кана? Ишбай. Рахмат, сиз бар. Только честный кол көтөргүлөр. Өзүнүн предмети боюнча энциклопедиясы бар. Биология боюнча, адабият боюнча энциклопедиясы бар. Математик. Барбы? Бирөө жаңы кол көтөрүп алам, тест түшүрүп алды. Жок. Эки дагы кайта көтөрдү. Азыр бул жерде 100дөн ашык мугалим отурат, 200гө жакын. Урматтуулар, өз предметибиз боюнча энциклопедия болуш керек. Ал настольный книга болуш керек.